Саламатсыздарбы, урматтуу Кажы Кужу подкастынын угармандары. Сиздер менен кайрадан Дортмундтан мен Азамат Токтокунов. Бүгүн бизде конокто Халле шаарынан Махабат Садырбек. Саламатсызбы, Махабат эже? Саламатчылык, Азамат. Кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы. Абдан кубанычтамын ушул бүгүн подкастка келгениңизге. Көптөн бери күткөнбүз. Арасы эми ушул суроолорду берип, маегибизди баштайлы. Кажы Кожу подкастынын кезеги мага келип жеткени мени да кубандырып атат. Конокко чакырганыңа чоң рахмат. Махабат эже, маегибизди сиздин кесиптик өмүр баяныңыздан баштасак. Германияда жашаганыңызга канча убакыт болду? Эмне иш менен алектенесиз? Германияда 20 жылдан ашуун жашайм. Германияда, Европада дейин. 99-жылы ДАД стипендиясы менен келгем. Ошондон бери окуп, иштеп, кайра окуп, анан илимий чөйрөдө иш кылып, ошентип жүрүп көп жылдан бери бул жактамын. Кесибим боюнча мен учурда юрист антропологмун. Бирок жаңы келгенде лингвистика жана эл аралык саясат факультетин бүтүргөм. Андан кийин 3 жылдык дипломаттарды даярдоо мектебин аяктагам. Германияда жана Брюсселде. Дагы кошумчалайынбы өмүр баянымды? Ооба, айта бериңиз. Эмне жумуш болгон, кантип окууну бүткөнсүз, ошол жөнүндө дагы кененирээк токтолсок. Балалыгым Кочкордун Кооз тоолорунда, чоң ата чоң энемдин жанында кой кайтарып, куржунга китеп салып алып өткөн. Бирок өспүрүм кезимде Бишкекке келгем. 71 мектепти ийгиликтүү аяктагандан кийин Бишкек гуманитардык университетине чет тилдер факультетине тапшыргам. Ал жерден немис тилин окуп, анан 1-2 жылдан кийин ДАД деген программаны баарыбыз эле билсек керек. Ошол жерден стипендия алып, анан Германияга келгем. Германияга келгенде бул жактагы билим берүү системасы баарыбызга эле белгилүү эмеспи. Аны көргөндөн кийин кетким келбей калгандагы кайра жаңы окууга тапшырып, ошо тил илимдери жана саясат факультетине кирип, ал жерден мурунку система боюнча магистратура окуусун бүткөм. Андан кийин ошол окуп жүргөн убакта Конрад Аденауэр фондунан стипендия алчумун. Ал жердеги стипендианттар менен ар кандай саясий мекемелерге экскурсия кылчубуз. Ошолордун биринде Брюссельге барып калдык, Европа союзу менен таанышканы. Анан ал жердеги атмосфера мага ушунчалык таасир бериптир. Ушунчалык ошол жерде иштегим келип калды. Келгенден кийин окууну бүткөндөн кийин жанагындай дипломаттарды даярдоо мектебине кирип, ошол жерде окуп калдым. Анын жарымын Брюссельден бүттүм. Ошо өзүм тилек кылгандай эле окууну бүткөндөн кийин Еврокомиссияда бир конкурс менен өтүп, жакшы жумушка кирип иштеп баштагам. Бирок тилекке каршы бир аз убакыт өткөндөн кийин ден соолукка байланыштуу кайра артка кайтканга туура келди. Ошентип кайра Германияга келдим. 1-2 жылдай офлайн режимде болдум. Анан эмне кылам, жатып көп эки жака көп чыга албай, ойдогудай иш кыла албай, анан мурунку жазып тапшырган дипломдук ишимди кайра жазып жаңылап, аны китеп кылып чыгарып, бүткөндөн кийин бир ой келди. Мен академиялык чөйрөдө иштей алат окшойм. Өзүм каалагандай кылып, мындай өзүмдүн чектөөлөрүмө карабай ошол жака кетсем болот экен деп. Анан бир идеянын үстүндө концепт жазып, анан ага профессор таап, ошентип 2010 жылы Берлин Эркин университетине келип, юридикалык антропология боюнча диссертациялык иш баштадым.
Аны менен бир 5 жылдай алек болдум. Аны бүткөндөн кийин азыркы ошо Макс Планк илимий изилдөө борборунда постдокторлук долбоорго орноштум. Анда дагы 5 жыл иштедим. Жакында эле аны ийгиликтүү соңуна чыгарып, эми бир аз эс алып атам. Абдан кызыктуу экен. Айтмакчы, ушул Германиядагы илимий изилдөөчүнүн басып өткөн жолу, кыйынчылыктары жана артыкчылыктары кандай болот? Жалпысынан алганда, эгерде бул жерде илимий чөйрөдө карьера жасайм деген адам кадимкидей эле окууларды бүтүш керек, бакалавр, андан кийин мастерлик окууну бүтүш керек. Окууну дагы аябай жакшы баа менен аякташ абзел. Андан кийин жана айтып кеткендей бир жакшы идея табыш керек. Ошонун тегерегинде көп маалыматты алып, анан кадимкидей эле бир 10-15 беттей концепт жазабыз. Ал концептти анан туура келген бир факультеттерге, илимий изилдөө борборлоруна тапшырып көрөбүз, сунуш кылып көрөбүз башка профессорлорго. Анан эгерде профессор бул жакшы экен, муну мен бул ишти мен караганга макулмун десе, ошол жерде бул тема бекитилет, диссертациялык иш болуп. Андан тышкары каржылоо керек. Бул дагы өзүнчө бир чоң процесс. Кадимкидей эле аяка дагы стипендия алыш үчүн ошол концептти элдерге сунуш кыласың, көндүрөсүң. Бул аябай жакшы актуалдуу тема. Мен муну иштешим керек. Мондай анализдерди топтойм, мондай жыйынтыктарды чыгарам деп. Анан стипендия берилсе, анан бир 5 жылдай, 4-5 жылдын ичинде диссертациялык иш жазып бүтсө болот. Андан кийин биякта постдокторлук долбоорлор көп. Кээ бирлер 3-4 постдокторлук долбоорлордо иштешет. Андан кийин хабилитация деп коет, профессура. Ошо жака өтөт, аякта деле илимий иш жазып, сабак берип, байма бай белгилүү журналдарга илимий макалаларды чыгарып, китептерди рецензиялап туруш керек. Кыскача айтканда, биздин ишибиз мындай: кечке эле жаза беребиз, көп жазганды билиш керек, жакшы жазганды үйрөнүш керек. Дагы эмне, мындай чарчагандагы жумуш болот. Айрыкча гуманитардык илимдерде тала изилдөөсү деген болот. Айлап жылдап башка жерге барып, башка тилди үйрөнүп, баарын таштап коюп жүрүш керек. Дата чогултуш керек ал жерден. Анан кийин аны келгенден кийин изилдейт, анализдейт, методика жана илимий теорияларды жакшы өздөштүрүш керек. Негизи оңой оокат жок деп коет го. Илимий чөйрөдө эле ошондой дайыма изденип туруш керек, көп окуп, жазып, көп нерсеге даяр болуш керек. Бирок артыкчылыктары дагы абдан жакшы. Алеге келип калсаң, Макс Планк институтун көрсөтөм. Ал жерде жүргөндө, ал жерде отуруп иштегенде, библиотекасына киргенде ушунчалык адам рахат алат. Эң жакшы шарттар берилген. Отуруп эле иштеш керек. Сонун абдан. Ошол сизди биз көп тилдүү деп билебиз да. Анан ошону атайын үйрөнөсүзбү тилдерди, же шартка байланыштуу болгонбу? Ар кандай факторлордон көз каранды болгон. Менин көп тилдерди үйрөнгөнүм. Мисалы үчүн эми бизде Бишкекте жогорку окуу жайында окуйм десең, орус тили керек. Ансыз болбойт. Андан кийин мен өзүм тилекке каршы бир эле тилдүү болуп чоңойгом. Бирок абдан чоң кызыгуу менен өскөм да. Көп китеп окуучумун. Ошонун негизинде мен чет тилдерди аябай окугум келген. Кичинекей кезимден эле. Ошон үчүн чет тилдер факультетинде окуп калдым. Немис тилин окуган үчүн Германияга келип, эми бул жактан өзүм эми гуманитардык илимдерде окусам, немис тилин аябай жакшы өздөштүрүшүм керек болду. Андан тышкары англис тилин билип, айрыкча ошо эл аралык саясат, лингвистика, социология, политологияда негизи эле англис тили абдан керек. Кийин болсо, жана айтып кеткендей, Европа комиссиясында иштейм, ошол жерден карьера кылам деп
француз тилин интенсивдүү түрдө окуганга туура келди. Негизи эле дипломатиянын тили француз тили да. Бирок мен Брюссельге барганда эки университеттин ортосундагы макулдашуунун негизинде мен голланд бөлүмүнө туш келип калдым. Брюссельдеги эркин университеттин. Анан ал жерге баргандан кийин сабактардын жарымы голланд тилинде, жарымы англис тилинде болгондуктан голланд тилин дагы интенсивдүү түрдө үйрөнүүгө туура келди. Андан кийин 3 айлык Erasmus программасы менен Испанияга бардым. Ал жактан испан тилин үйрөнүүгө туура келди. Ошентип тилдер кишини ошо өзүнөн өзү эле көбөйө берди. Кийин болсо бир эмгекти жазып жүрөм бош болуп калган учурда. Ал эмгекти жазуу үчүн мен түрк тилинин грамматикасын кичине билишим керек да. Анан ошо китептерди карап жүрүп, кийин түрк тилин үйрөндүм. Ошо. Сонун. Бирок менде өзүмдө негизи кызыгуу дагы бар, анан жанагындай шарттар да болуп калды. Улам бир тилди үйрөнүүгө туура келди. Сиз билишимче ушул котормочулук менен дагы алектенесиз. Тасмаларды, макалаларды жана адабий чыгармаларды которосуз. Бул сиздин хоббиңизби же кесип катары да кетеби? Эми тилди жакшы билсең, анан жакшы жаза алсаң, котормочулук иштер пайда боло берет экен. Анан суроо талаптар дагы акырындап биздин эки өлкөнүн карым катнашынын негизинде маданий, саясий, экономикалык жана адабий алмашуулардын негизинде да мындай көп атпайбы суроо талап. Анан кыргыз тили боюнча котормочулук кесип азырынча жакшы өнүгө элек. Анан суроо талап болуп калганда жок дей албайсың. Бирок анын кызыктуу дагы жагдайлары бар. Мисалы үчүн жаңы көркөм тасма чыкса же документалдуу фильм тартылса, аны мен биринчилерден болуп көрөм. Анан ошол жерде айтылган кыргызча сөздөрдү башка тилге, көбүнчө ошо немис тилине котором, башка тилге аябай жакшы кылып жеткиликтүү берүү бул мен үчүн мындай челлендж да. Анан бир өзүнчө бир кумарчылык дагы сезимди козгойт бул нерсе. Анан жан дилим менен берилип, ошо котормолорду ала бергеним ошондон дагы. Анан тасма которгондо дагы атактуу режиссерлор менен, актерлор менен таанышасың. Алар менен баарлашасың. Мындай мүмкүнчүлүк негизи көп эле боло бербейт да. Жакшы. Ошон үчүн котормочулук негизи хоббим болчу, же болбосо суроо талапка ылайык жасап жүргөн иш болчу, бирок азыр акырындап мындай кесипке айланып деле бардат. Айтмакчы болот, жакында бир чоң чыгарма которупсуз. Ошо постtu окудум Facebook'тан. Анан мындай чыгарманы которгондо эмне түрткү болду сизге? Котормо жарыкка чыктыбы деги? Ооба, бул жөнүндө дагы айта кетейин. Жылдын башында ушул китептин авторлору менен жакын таанышып, алардын ортосунда ошо котормочулук кылып калдым көп. Анан алар менен жакындан таанышып калгандан кийин эмне китеп болду экен деп да китепти кызыгып окуп калдым. Бул жанагы Сайрагүл Саатбай кызынын негизи өмүр баяны. Ал ошо жерде жазылганды окудуңар болуш керек постто. Ал тиги Кытай Республикасында чоңойгон казак, кийин тарбиялоо лагерине келип мугалим болуп иштейт. Анан ошондон акырын эптеп кутулуп качып, анан азыр Швецияда турат да, ал айым. Анын өмүр баяны мен аябай таасирленип кетти биринчиден. Экинчиден ошол жерде Кытайдын саясаты жөнүндө абдан көп маалымат камтылган.
Анан биз коңшу өлкөлөргө карата болгон Кытайдын кандай келе жаткан 10-20 жылдын ичинде кандай пландары бар, кандай стратегиялардын аркасында иш жүргүзөт, ошолорду окуганда мен мындайча айтканда бул китепти аябай орус тилине которгум келген, анткени бул маалыматты биз билишибиз керек деп ойлойм. Бул дүйнөлүк дагы саясат түздөн түз биз менен байланышы бар, анткени Кытай биздин коңшу өлкө. Ошон үчүн анан Кытайдагы ошо мусулман азчылыктарга болгон мамилеси мени дагы аябай таасирлентти. Анан тышкары мен орус тилине негизи аз котором буга чейин, анткени суроо талап деле жок да бул жакта. Ошо орус адабий тилине которуу үчүн мындай киришүү болду деп айтсам болот бул китеп. Ошон үчүн мен кесиптешим экөөбүз 5 айда бош убактыбызда отуруп которуп бул чоң чыгарманы бүттүк. Анан биз тилекке каршы толук макулдашуу деле кылбай эле которуп баштаганбыз. Анан экөөбүз тең баштаган ишибиздин аягына чыга турган бир жагыбыз бар экен. Аягына чейин чыгалы деп эле толугу менен которуп бүттүк. Анан Европа басмаканасы орус тилдүү басмакана издеди бул китепти чыгарганга, бирок таба алган жок. Ошон үчүн азырынча токтоп калды да, бирок биз өзүбүз ашар кылыппы же башка бир жолдорун тааппы бул китепти жарыкка чыгарганга аябай аракет кылабыз, авторлордун макулдугун алып. Ийгилик каалайм. Чыгып биз дагы окусак экен. Анан башкача да темага өтсөк, сиз 15 жылдай ушул кайрымдуулук фонддордо эмгек кылган экенсиз. Анан тышкары бир канча коомдордо төрайым катары жоопкерчиликтериңиз да бар экен. Анан биз таанышкандан бери эле бир 10дон ашык социалдык долбоорлорду ишке ашырдык окшойт. Кыргызстанга берген жардамдарыңыздын артында кандай мотивациялар жатат? Биз эми чет жерде жүргөндө Кыргызстандын бир бөлүгүн өзүбүз менен ала жүрүп атпайбызбы? Анан менин негизи ошо туулган жерим менен, айылдаштарым, мекендештерим менен эмоционалдык жактан абдан тыгыз байланышым бар. Ошол байланыштын негизинде ушундай жардам берүү демелгелери келип чыккан деп айтсам болот. Биринчиден, экинчиден ушу чет өлкөгө келип каалагандай билим алуу, кайсы бир чөйрөдө өзүмдүн жолумдун, өзүмдүн ордумду табуу мен үчүн дагы бир чоң ийгилик деп эсептейм. Анан ошол ийгиликти мага жакын адамдар менен бөлүшкүм келет да. Бул ийгилик менен бөлүшүү деп айтса болот, анткени ошо мени менен эле чоңойгон адамдар башкача шарттарда жашап, менчелик мүмкүнчүлүктөрү болгон жок. Анан биринчи студент кезимдеги жардамдарым ошол адамдарга арналган болчу. Материалдык жардамдарды чогултчумун анда. Мектептерге, ооруканаларга жана эмканаларга, ошондой эле бала бакчаларга материалдык жактан жардам берип жүрдүм. Кийин дагы чоңураак масштабда жардам бергим келип, интернет аркылуу Бавария чыгыш ассоциациясында дагы бир долбоор бар экен, Кыргызстанга жардам деген. Ошону таап алдым дагы. Ошолор менен 10 жылдан ашуун чогуу иштештим. Ал жерде мен көбүнчө ошо котормочулук кылчумун. Анан жыл сайын кеткен канча бир тонналык контейнерде эмне деген оокаттар барат, көбүнчө медициналык аспаптар, ооруканаларга керектүү оокаттар барат. Ошонун баарын тизмесин немис тилинен орус, кыргыз тилине которчумун. Анан каттарды которчумун Саламаттыкты сактоо министрлигине, бажылык министрлигине жазылган каттарды. Андан тышкары алар менен кошо барып да котормочулук кылып жүрдүм. Кийинки жылдары алар финансылык дагы чоң жардам бере башташкан, айрыкча биздеги сезим кризистик борбору барго ошол жерде. Анан бул долбоор 2020 жылы соңуна чыкты.
Анан жөн эле долбоорду бүтүрүп коюшпай алар аябай бир чоң жардам кылалы деди. Ошо баарыбыз акылдашып, анан биз ошо сезим кризистик борбордун астында транзиттик үй бар. Зордук зомбулукка кабылган аялдарды 6 айга чейин ал жерде кабыл алышат. Ошо жерге имарат сатып бердик. Андан тышкары ошо психологиялык жардамдарды дагы көп беришчү. Мен ошолорду ошолор менен кошулуп жүрүп көп тажрыйба топтодум. Анан кийинки жылдарда кадимкидей мындай иренжиген бир сезим пайда болду. Жардамды алып барып бере бересиң, бирок эмнегедир жана ысык ташка тамчы тамса жок болуп кетет го. Ошол сыяктуу эле бир мындай жакшы жактарын көрө албай баштадым да. Анан ойлонуп мен акыркы жылдарда өзүм жыйынтык чыгардым дагы, болгон жардамды, ошо энергияны, убакытты мен көбүрөөк билим берүү жагына агартуу, аң сезимди өстүрүү жагына которуп баштадым. Бул ошол сиздин кайрымдуулуктун иштерден алган тажрыйбаларыңыз турбайбы? Ооба. Ал жерден 15 жылда аябай көп нерсени көрдүк. Мындай өзүнчө бир чоң тажрыйба топтой алдым десем болот ал жерден. Анан баягы эле суроого барып такалат экен, материалдык жардам бердик. Андан кийин ошол жардам эмдиги жылы барсаң жок, же болбосо суроо талап андан да чоңоюп кеткен болот. Ошон үчүн адамдарга, биздеги муктаж адамдарга жардам дагы керек, бирок андан тышкары аларга мындай билим, анан өздөрү менен өздөрү жашап кете тургандай, өздөрүнө өздөрү жардам кыла тургандай бир нерсе үйрөтүш керек экен. Анан көбүнчө эле билимге алып барып такалат экенбиз, же болбосо кайсы бир кол өнөрчүлүк, кайсы бир жөндөмдү бериш керек экен. Бул менин ошо социалдык долбоорлордон алган жыйынтыгым. Түшүнүктүү, абдан баалуу сөздөр, жаттап эстеп алалы. Анан ушул негизги ишиңизден сырткары эмнеге дагы кызыгасыз? Ошо жана айтып кеттим го, мен көп психологдор менен иштеп калдым. Котормочу катары барып, ар кандай семинарларды өткөрүп жүрдүк. Ар кандай катмардын адамдары менен иштедик, көбүнчө аялдар менен, кыйын акыбалдагы кишилер менен. Ошол учурда ошо мен социалдык психология мени аябай кызыктырып, ошол акыркы бир 4-5 жылда аябай интенсивдүү түрдө психологиялык суроолор менен алек болуп жүрөм. Андан тышкары 11 жылдан бери йога менен машыгам. Бул менин мындай туруктуу жашоомдогу бир бөлүк. Андан башка сууга сүзгөндү аябай жакшы көрөм. Медитация кылганды жакшы көрөм. Анан көркөм таспаларды, сериалдарды, айрыкча тарыхый сериалдарды көргөндү жакшы көрөм. Анан ар кандай тилде. Сонун. Негизи эмнеден да шыктанып, эмнеден да энергия аласыз? Жалпы айтканда негизи жакшылык жасагандан, бирөөгө керектүү жардамды бергенден жакшы сезимдерди алам. Башка адамдардын ийгилигин көргөндө, өзүнүн жолун таап, өзүнүн потенциалын толугу менен ача билген ийгиликтүү адамдар бар го, же кыздар. Ошолорду көргөндө аябай мотивация алам. Анан өзүмдүн дагы албетте ийгиликтеримен дем күч алып турам. Жакшы баарлашуулардан, ой пикир алмашуулардан, жакшы адамдар менен чогуу болгондон, анан жакшы иштерди, социалдык долбоорлорду ишке ашырганда дагы дем күч алам. Негизи ошол сиз абдан көп тараптуу иштер жасайсыз да, анан энергиясы мол адам катары көрүнөсүз. Бирок сизди жакын тааныган адамдар сиздин ден соолугуңузда бир кыйла чектөөлөр бар экенин билет. Анан мындай чектөөлөр менен адам кантип жашап ийгиликке жете алат? Мен жогоруда айтып кеттим го, бала кезим мындай мал чарбачылык менен өткөн деп.
Ошол бала кезде мени кине чагыптыр. Андан менде мындай өнөкөт оорусу пайда болгон. Орусча клещевой энцефалит деп коет. Ошонун негизинде менде ден соолугумда мындай чектөөлөр көп. Кээде жумалап, айлап отура албай, жакшы баса албай калам. Ал нервдик системага кичине атака кылып турат. Иммун системага дагы кичине чабуул жасап турат. Ошон үчүн өзүмдүн мындай энергиямды туура пайдаланып, убактымды туура бөлүшүп, өзүмдүн чегимден чыкпай турушум керек. Режим менен жашашым керек, убагы менен уктап, убагы менен эс алышым керек. Бул оору аркылуу мен ушул нерселерди үйрөндүм десем болот. Балким өзүм аябай гиперактивдүү адаммын, балким башка түрдө бул нерселерди үйрөнө албасам керек деп ойлойм. Бул эми позитивдүү нерсеге которуп алдым да бул нерсеничи. Каалагандай жашай албасаң, каалагандай иштей албасаң, мындай психологиялык жактан дагы адам чөгүп кетүү коркунучунда турат. Кайсы бир учурлар болгон, ошо көп убакытка чейин өзүм каалагандай иштей албай, артка чегинүүгө туура келген. Бирок ошол учурларда мен өзүм менен биринчи жолу аябай алектендим. Өзүм менен эсептешкенди үйрөндүм. Ар кандай психологиялык мотивация берген китептерди окучумун. Луис Хай деген автордун китептери мага аябай жардам берди. Ошолордун негизинде мен бул орууну сыноо катары бир кабыл алдым. Кыргыздарда айтып коет да, ар кимдин өзүнүн көтөргөн түйүнчөгү бар деп. Бул менин көтөргөн түйүнчөгүм, аны менен эсептешип, достошуп жашашым керек. Мындай карап турсак, жабыр тартпаган адамдар деле жок го эсе. Ар кимдин өзүнүн бир кемчиликтери же болбосо чектөөлөрү болот. Буга моюн сунбай, жакшы жагын дагы көрүп, жакшы элементарный бир нерселер менен да канааттанып жашаш керек деп ойлойм. Башкаларга да ошондой шык бергим келет. Көңүлүңөрдү чөктүрбөгүлө, өзүңөр менен алек болгула дагы алсыз жактарыңарды күчтүү жакка айлантканды үйрөнгүлө деп кеңеш бергим келет. Рахмат, ден соолук каалайм сизге. Өмүрүңүз узун болсун. Германия эмнеси менен сизге жагат? Жагып атат? Германиянын өлкө катары артыкчылыктары аябай арбын. Ошон үчүн ушул жакта жашап жүрөбүз, карьера кылып атабыз дегендей. Үй бүлөлөрүбүз менен жүргөндөрүбүз канча, окууга келип атканыбыз канча. Германиядагы мага эң жакшы жаккан нерселери булар социалдык жана билим берүү системалары. Немис коомчулугунда адамдын эмгеги жана билимдин бааланганы мага аябай жагат. Дагы эмне, мен өзүм саясат илимдерин окуган адам катары саясий процесстерди аябай кызыгуу менен карап жүрөм. Бул жерде демократиянын үлгүсү бар деп айта алам. Демократиялык өлкө, адам укуктары, тең укуктуулук, эркиндик бар. Ушул жаккан нерселери. Албетте илимий чөйрөдөгү шарттар дагы мага аябай жагат. Ушундай шарттарды мен башка өзүмдүн мекендештериме да каалайт элем. Жакшы. Жакпаган нерселер эмнелер? Эң жакпаган нерсе бул аба ырайы. Бул жакта жаанчыл, жай кыска, көбүнчө ным климат. Ушул бул эми менин ден соолугума дагы байланыштуу, түздөн түз байланыштуу нерсе. Ошон үчүн мен дайыма жиниме тийген нерсе ушул да, ушу менен эле алыша берем. Эң көп мени алектендирген дагы нерсе аба ырайы кандай болот экен, эртең кандай болот экен деп, бүгүн кандай болот экен деп эле көп карайм.
Мен акыркы ошо долбоорумда, акыркы илимий долбоорумда мен соттор менен көп иштедим. Анан соттор гана эмес, Германиядагы жанагы этникалык ар кандай группалар бар. Качкын болгондор, саясий куугунтукка учурагандар, көбүнчө ошо Кавказ регионунан келгендер менен чогуу иштеп калдым. Ошол учурда мен мындайча айтканда Германиянын бюрократиясы менен жакшыраак тааныштым деп айтсам болот. Анан ушунчалык бюрократиянын татаалдыгы мени бир аз ренжитти. Жөнөкөй адамдар мындай тиши сына тургандай татаал да бул жердеги бюрократия. Ооба, биз аны билебиз. Анан ушул чет жакка чыгып окуп иштегиси келген жаштардын саны ар болуп баратат. Анан ошо аларга кандай кеңештериңизди берер элеңиз? Ооба, биздеги жаштар билимге умтулуп башка жерлерде окугулары келет. Бул абдан жакшы жишан, абдан жакшы белги деп ойлойм. Айрыкча Европага келгилери келгендер көп. Анан Германияга көбүнчө ошо билим алуу үчүн келишет. Биздин жердештер жыл сайын саныбыз арбып баратат. Анан эми бул жерде бир эле рецепт бар. Каяка барып окуйм десең, ошол элдин тилин билиш керек. Эң биринчи кадам бул чет тилди үйрөнүү. Германияга келе турган адам сөзсүз немис тилин үйрөнүп башташ керек. Америкага бара турган адам англис тилин үйрөнүш керек. Андан кийин тил бул бир нерсе, биринчи кадам. Андан кийинки кадам кайсы бир кесипти окуп үйрөнүш керек деп ойлойм. Учурда суроо талап коюлган бир канча кесиптер бар. Алар мындай ачык айкын эле айтылып жүрөт. IT технология, экология боюнча, медицина боюнча. Бул кесиптер азыркы эң көп суралган кесиптер деп айтса болот. Ушул чөйрөлөрдө адам эгерде колунан келсе, көрөнгөлү билим алса, же болбосо ошо билим алганга умтулса, ошондо жакшы болот деп ойлойм. Анан кандай десем, башкалар менен байланышта болуш керек. Адам өнүгүп өскөнгө аракет кылыш керек. Анда бир аз философиялык тема козгосок, ошол бактылууга сиздин интерпретацияңыз? Буга эгерде кыска жооп берсем, бактылуулук бул кыялыңдагы нерсени чындыкка айлантуу деп айтмакмын. Кыялданган нерселерди жашоо. Энелерээк айта турган болсом, бактылуулук бул аябай индивидуалдык нерсе деп айтат элем. Менин өзүмдүн тажрыйбамда бул бактылуулук сезими кайсы бир факторлорго көз каранды эмес, же бир адамдарга, же бир кайсы бир объекттерге байланбайт деп ойлойм. Ал биздин ичибизден келип чыккан нерсе. Өзүң каалаган нерсени жасоо, көңүлүңдөгү нерсени ишке ашырып алуу, оюңдагы нерсенин артында иштөө, же болбосо өзүң каалаган нерсеңди жасасаң, булар адамды ошо бактылуу кыла алат деп ойлойм. Анан эң жөнөкөй нерселер менен дагы канааттана билүү мен үчүн бактылуулук сезимине кирет. Жакшы, абдан кызыктуу экен. Анан ошол биз 3-сезондон баштап да бир ушундай сунуштаган китеп, кино, ритуалдар жөнүндө сурайлы дедик элемиз. Ошол сизди андай суктандырган китептен же кино ритуалдарыңызды менен бөлүшсөңүз жакшы болот. Китеп тууралуу мен жана айтып кеттим. Луис Хай деген автордун китептерин аябай окуп, акыркы 5 жылда ошо жалаң эле психологиялык, мотивациялык китептерди окуп калгам. Далай Лама жөнүндө дагы көп окуйм. Андан тышкары эң жакшы көргөн менин көркөм тасмаларым болсо Good Will Hunting. Кыргызча кандай болот? Жакшы ууга чыгат деп койсок болот го дейм. Андан башка дагы бир канча жыл болуп калды, көп жыл мурун бир көркөм тасманы көрүп ушунчалык таасир алганмын. Ал англисче Wild Rider деп аталат. Абориген кыз жөнүндө.
тартылган кино. Андан башка биздин өзүбүздүн тасмалар боюнча айтсам Курманжан датка абдан жакшы тартылган деп эсептейм. Анан ушунчалык кызыктуу дагы. Акыркы жылдарда эл аралык фестивалдарда абдан көп сыйлыкка ээ болгон бир дагы жакшы тасма чыкты, Жамгырдан кийин деген. Аны америкалык антрополог тартыптыр өзүнүн каражатына. Бул эми биздин жанагы ала качуу деген одоно салтыбыз тууралуу, ошонун адамдарга болгон таасири, айрыкча кыз келиндерге таасири деп айтсам болот. Ошол жөнүндө. Анан андай ойлондура турган тасмада. Абдан кызыктуу экен. Биз булардын шилтемесин ылдый жакка илип коебуз. Сиздер да көрүп, оюңузду жазып бөлүшүңүз биз менен. Анан ушул маектин башында ретрит кылам дедиңиз. Ал кандай болот? Ретрит биздин академияда же болбосо көркөм өнөр адамдардын ичинде ушундай ретрит деп коет. Кан болсоң керек. Же болбосо sabbatical деп коет. Мен өткөн долбоорумду жасап жүргөндө, илимий изилдөө ишинде жүрүп аябай чарчаган убактарда мен өзүмө бул долбоор бүткөндөн кийин бир sabbatical жасайм деп сөз бергем да. Анан ал sabbatical мен саякат sabbatical кылып жасайын дегем. 2-3 жумалап бир өлкөдө болуп, андан кийинки өлкөгө көчүп, ушинтип мындай жылуу бир жактарда. Анан sabbatical жанагындай диний адамдар дагы көп чыгат. Ярым жылдап, бир жылдап. Анан ретриттин же sabbatical негизги мааниси бул айлана чөйрөнү таштап, көнүмүш адаттарды дагы артка калтырып, адам жаңы бир чөйрөгө барат. Анан ошол жерден өзүнүн каалаган нерселерин жасайт. Же болбосо көркөм өнөрдүн адамдары китеп жазышы мүмкүн, адабий чыгарманы бүтүрүшү мүмкүн ошол убакта. Илимий адамдар болсо, алардын илимий иштери бар. Хабилитация деп коет. Ошондайларды жазып бүтүрүш керек. Мындай иштеп жүргөндө кол тийбейт да агачы, ал үчүн убакыт керек. Же болбосо алакта боло берет. Анан ошондой саякат sabbatical жасайын деп ойлоп өзүмө ошондой сөз бергем, чарчап жүргөндө. Бирок пандемиянын шартында ал көчүп конгон болбой калды. Ошон үчүн мен мындай бир эле жерге барып ретрит кылайын деп пландап атам. 6 ай, 9 ай болобу. Грекия менен Түркиянын ортосунда абдан сонун кооз, жарым аралдар бар. Тынч, жакшы жерлер көп ошол жакта. Ошол жака барып алып, мен акыркы бир 4-5 жылдардан бери жазып келе жаткан 2 немис жана кыргыз тилине байланыштуу иштерим бар. Ошолорду шашпай отуруп аягына чыгып келсемби деп атам. Анан өзүм дагы кичине ден соолукту регенерация кылсам дейм. Анан 1-2 социалдык долбоорлорго дагы концепт жазсамбы дейм. Ошон үчүн ретритке чыгып атам. Илимий ишти кийинки илимий долбоорго кайра кирип, кайра убакыт жок болуп, анан ал кандай тема да болот, кайсы жакка талаа изилдөөсүн кылып кетип калам. Ошон үчүн бир аз токтотуп туруп, ушундай өзүмдүн жакшы көргөн бир иштеримди жасап бүтүрүп алайын деп, ошон үчүн ретрит пландап атам. Андан сонун, анда сиздин ретрит ийгиликтүү өтсүн. Көп энергия менен кайтып келиңиз. Йога ретрит деген дагы бар. Кээ бир ретриттер бар, ашрамга барып 3 жума эч ким менен сүйлөшпөй, медитация кылып эле жашай бересиң. Анан баардыгын өчүрүп таштайсың. Детокс дагы болот да, кишичи бүт мындайча айтканда баардык нерседен чыгат. Мындай бакчада
кишилерди көрүшөт, бирок сүйлөшпөгөн ушундай дагы ашырамдар бар. Ошолор да мени кызыктырып жүрөт. Андайлар Индияда, бирок Индия кичине алыс болуп атат, болбосо барат элем 3 айлык ретритке. Анан жаңылануу деп коет. Адам өзү менен өзү алек болот, ойлору менен алек болот. Эми киши менен сүйлөшпөсөң өзүң үчүн аябай эле убакыт болот да. Башка ишиң жок болсо, улам медитация кылып коюп, диетический тамакты ичип коюп, ден соолукка дагы аябай пайдалуу болсо керек. Мындан сонун биз ушул позитивдүү нота менен биздин подкастты аяктайлы. Келгениңиз үчүн чоң рахмат айтам. Сизге көптөгөн ийгилик, көптөгөн ден соолугуңуз чың болсун, анан ойлогон ойлоруңуз ишке ашсын. Анан бизди уккан угуучулар дагы сиздин айткан кеңештериңизди дагы угуп, аракет кылып көрсө абдан сонун болот деп ойлойм. Чоң рахмат. Мага да абдан угуучуларга. Мага да абдан кызыктуу болду. Арасынан да 1-2 кызыктуу ойду эсиме тутуп алайын дедим. Өмүрүмдө ретритке барып көрөлөк болчумун, бирок бул сөздү да жаттап алдым аз. Балким бир көп чарчаганда мен да бир жака ретрит кылып келем го. Сөзсүз кылыш керек. Жок эле дегенде 1 айга баардык нерсени артка таштап, бүткөнүмүш адаттардан чыгып, жаңы чөйрөдө өзүң менен өзүң алек болуп, аны сөзсүз жасашың керек. Жаңыланып кайра келесиң. Чоң рахмат. Анда биздин подкаст аяктайт. Барыңыздар сак саламатта болуңуздар. Сак саламатта калыңыздар.